Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah talam barışqa пайдалуу илим, адал рызкы, кабыл болгон амал насип кылсын. Аллах таламдын жардамы менен биз сабак улайбыз. Шейх Солих Фаузандын тавхидтин акыйкаты жана баяны бул нерселер менен Аллахтын элчилери, пайгамбарлар келген. Жана келип коомуна чакырганда эли кандай жүйөлөр менен же кандай актануулар менен, эмне деген сөздөр менен пайгамбарларга каршылык көргөзүп, алардын чакырыгынан жүз буруп, ынанбай, ишенбей, капыр болуп кетишти. Эмне себептен ширкке түшүп калышты? Шейх жооп берип, ошону топтоп 8 негизги булардын сөздөрү, актануулары, өздөрүнүн сөздөрүн айткандай бир жүйөлөрү болгон. Ушул себептен алар чаташып, күмөндүү жагдайга калышып, Аллахтын элчилерин ээрчибей, Аллах сактасын, караңгылыкта, ширкте, капырчылыкта кала беришти. Бул нерсе тарыхта болду, бирок ошо менен бүтүп калды болуп саналбайт. Бул дагы деле уланып келет. Кайсы бир адамдар үйрөнбөсө, шайтандын ар кандай күмөндүү шубха деп коет, адамдарга күмөндүү жагдайды салып кое турган абалдарда. Адам экеленип коюп, туура же туура эмес экенин билбей, ошентип акыйкаттан алыстап жүрө берет, Алла сактасын. Мына ошонун себептерин айттык мурунку сабактарда. Бүгүн болсо, ошонун бирден булардын жүйөлөрүн жанага жооптурду алабыз. Биринчиден, бул мушриктердин сөздөрүнөн. Мурунку мушриктерде да болгон, ушул күнгө чейин уланып келатат, дейт шейх. Бул эмне десе, биринчиси, биз ата-бабаларыбызды, чоң аталарыбыз, ата-бабаларыбыз кандай көрсөк, эмнени бизге таштап кеткен болсо, ошо ишенимде. Так ошол ишенимде уланып кете беребиз. Биз алардын ишениминен, алардын түшүнүүнөн аттап кете албайбыз. Биз көзүбүздү ачып туулгандан бери ушундай сөздү угуп, ушундай нерсени көрүп келебиз деп пайгамбарларга каршы болушкан. Ушул нерсени Аллах таалам аябай баса белгилеп, көп аяттарда катуу эскерген. Ошондой эле пайгамбарлардын окуяларынын тарыхын Куранда эскергенде да эң чоң бир тоскоолдук жаралган. Мындай айтканда алардын түшүнбөй калышка, жүз бурушка, мына ушул себепти келтирген. Аллах таалам Зухруф сүрөсүндө 23 аятында мындай дейт: "Ва кадалика ма арсална мин qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun." Биз элчилерибизди сага чейин да жөнөткөнбүз, о Мухаммад, сага чейин да жөнөткөнбүз. Мейли кайсы бир айылга болсун, эскертүүчүлөр жөнөтсөк, ал жердин жана аттуу баштуулары же бийликтеги адамы же өзүн кыйын көргөзгөн же байлары чыгып алып, биз деген ата-бабалын эмнени көргөн болсок ошону ээрчийбиз. Сен бизге эскертпей эле кой. Сен жаңылык тап келип атасың деп жана пайгамбарларга тоң моюндук кылган. Ва инна аля атарихим муктадун. Булардан кандай бизге мурас калса, кандай из калтырган болсо, ошону эле кудум ээрчип кете беребиз. Шейх Солих Фаузан айтат, хафидахулла, мындай жүйө, мындай сөз ар бир алсыз, далили жок, таяна турган нерсеси жок адам гана ушунча сөздөрдү сүйлөп келишет. Бул далил деп деле айткан болбойт. Бул алсыздык, эч нерсеге ушу таяна албаган. Биз аларды гана ээрчийбиз. Алардан эмнени көрсөк ошону эле сокур ээрчи беребиз деген. Ата-бабалары хидаятта болбосо эмне болот? Анда да ээрчи береби дейт. Ошондо ата-баба кандай болсо ошону ээрчи берүү эмне? Акыйкаттын таразасыбы? Майда сүрөсүнүн 104 аятында Аллах таалам: "Авалау кана абаухум ла я'ламуна шей'a ва ла яхтадун." Эмне алардын ата-бабалары эч нерсени ойлонбосо, хидаятта болбосо деле ээрчи бересиңер. Бакара сүрөсү 170 аят: "Авалау кана абаухум ла яқилуна шей'a ва ла яхтадун." Алардын ата-бабалары акыл жүгүртпөсө, акыл калчабаса, же хидаятта болбосо деле ээрчи береби? Качан ата-бабаларды ээрчисе, мактоого, жакшы көрүнүш деп айталат. Ата-бабаны ээрчигенде качан алар акыйкатта болсо, жакшылык үстүнө жакшылык болот. Мына мен атам намаз окучу эле, көрсө бул намаз жакшы экенин билдим. Баягы шыктанып, бул жакшы нерсе. Эч ким айтпайт ата-бабаңды ээрчибе деп. Бу жерде ата-бабаңды ээрчибе деген сөз, ошону тараза кылып алба, сокур ээрчи бербе. Алардын кылганы, сүйлөгөн сөзү акыйкатка дал келеби, ошону карап туруп, жакшы болсо жакшы экен деп айтан эч нерсе жок деген. Мисалы, Юсуф сүрөсүнүн 38 аятында Аллах таалам айтат: "Ваттабату миллата абаия Ибрахим ва Исхак ва Якуб." Юсуф пайгамбардын сөзүн айтып атат Аллах таалам Куранда. Мен мурунку бабаларымдын жолун ээрчим. Ибрахимди, Исхакты дейт, Якуб пайгамбарлар. Чын эле чоң аталары, ата-бабалары болгон да.
Бирок караңыздар сөздү улап эмне деп атат? Ма кана лана ан нушрика биллахи мин шей. Биз эч убакта Аллах тааламга шерик кылбайбыз. Себеби алар акыйкатта болгон. Залика мин фадлиллахи алейна ва алан нас. Бул Аллах тааламдын берген жакшылыгы, жана адамдарга берген жакшылыгы. Валакин аксаран нас ла яшкурун. Бирок көпчүлүк адамдар рахмат айтышпайт, шүгүр кылышпайт. Тур сүрөсү 21-аят. Валлазина аману ваттабаатхум зурриятухум. Ыйман келтиргендер, аны ээрчиген урпактары, биз ушул ыйманы менен балдарын кошуп коебуз аталарына дейт. Көрдүңүздөрбү? Бул ата бабаларын жакшы жерлерине ээрчиген айыпталган жок. Аллах таалам айыптаган жок. Бул жерде ушул сокур ээрчип, акыйкатка каршы болуп турса деле, Куран, сүннөткө, пайгамбардын жолуна каршы болсо деле, ата бабаларыбыз мындай деген жок го, мындай кылган жок го деп далил кылып ага каршы коюбу. Сокур эле ээрчип кете бербе, туура эмесин билбесе. Мына мурунку адамдар, мушриктер ушул нерседен чыга албай, пайгамбарларды ээрчи албай, караңгылыкта кала беришкен. Алла сактасын. Бир-эки дагы мисалдардан ушул пайгамбарлар да коомуна келгенде, мисал Нух пайгамбар коомуна айтты да. Муъминин сүрөсү 23-24-аятында: Я коуми будуллаха ма лакум мин илахин гайру афала таттакун. О коомум, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла. Аллахтан башка силерге эч бир кудай жок. Коркпойсуңарбы? Анан арасынан жана кыйшык сүйлөгөндөр чыгып атат да. Анын арасынан капыр болгон бир топтор чыгып айтышты дейт. Ма хада илля башар мислукум юриду аятафаддал алейкум. Бул не деген? Бул деген кадимкидей эле адам эле силерге чыгып сүйлөп атат. Кимди айтып атат? Нух пайгамбарды айтып атат. Мунун сүйлөп, өзгөчөлөнүп силерди жаңы нерсеге чакыргандыгы бул коомдо силерден көрүнөйүн деп, бийликке дейлеби же бир өзүн өзгөчө көргөзүп бир жакшы жерге орношоюн деп атат деп, элди бузукулукка пайгамбардын чакырган бөлүп атат да. Анан аягында не деп келтирип атат? Валау ша Аллаху ла анзала малаика. Эгер Аллах кааласа периштенин эле түшүрмөк бизге. Эскертүү катары. Ма сами'на би хада фи абаина лавалин. Биз ата бабаларыбыздан мурун мындай кептерди уккан эмеспиз. Көрдүңүздөрбү? Болду, далил ушул экен да булар. Неге эрчебейсиңиз? Биз ата бабаларыбыздан мындай уккан эмеспиз. Ата бабаларынын сөзүн далил катары көргөзүп, пайгамбардын сөзүнө каршы коюп коюшту. Ата бабалар караңгы болсо деле. Бар андай жерлер канча. Кээ бирлердин атасы, апасы, чоң атасы алкаш болуп өлүп калгандар бар, атеист болуп өлүп калгандар. Сен да атеист болуп өлүп каласыңбы ошондо? Чоң атам атеист болгон деп. Чоң атасы кудай жок деп өтүп кеткен мисалы. Суроо беришке ошентип өтүп кетесиңби же иликтейсиңби? Балким ал адамга хидаят жазылган жок. Ал адам ошондой туура эмес жолду тандап алды. Алла таалам эгерде силердин ата бабаңар тараза, ушул акыйкаттын көзү, ошол кандай болсо ушундай боло деген буйрукту берген эмес. Жакшы болсо жакшы, бизге тараза катары мына Аллах таалам китебин, пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөтүн берди да. Солих пайгамбар дагы келип коомуна жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынгыла десе, алдар да ошону айтты. Эмне сен атанхана ан набуда ма ябуду абауна? Эй Солих, сен эмне биз ата бабалар сыйынып келген нерсени сен тыясыңбы дейт. Биз ушу буттарга сыйынып эле келбедик беле. Шуайб да айтты коомуна, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, бул буттарды таштагыла десе, алар дагы асалатука таамурука аннатрука ма ябуду абауна. Сенин эмне ибадатың, ушул намазың тыйып атабы? Биздин сыйынып аткан ата бабалар сыйынып келген нерсени таштоого деп. Сенин сыйынуң өйдө болуп калат дагы, биздин ата бабалар сыйынып келген нерсе туура эмес болуп калабы деп. Болду, ушундай жүйөдөн эле чыкпай пайгамбарларга тоңмоюндук кыла берген. Ибрахим пайгамбар да ошон элине чакырып, ошонун айынан отко ыргытылды, коому кабыл кылбады. Алар да ушу сөздү жооп берди. Колу бал важадна ана кадалика яфалун. Биз таптык го, көрүп эле жүргөнбүз, ата бабалар ушундай эле кылып келген, ушундай эле улантып келген, ушуну эле жасап келген. Сен эми келип алып, бул туура эмес, мындай жок, жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынгыла деп каяктагы жаңылыкты айтасың? Ой Ибрахим деп, сен эл бузарсың, жаңылык нерсени алып келдиң, ата бабаларыбыздын сөзүнө, амалына каршы нерсени жасадың, сени элден жерден айдайбыз, отко салабыз, жок кылабыз деп баргандай кылып коркутушту. Ошол эле Муса пайгамбар деле коомуна келип айтып, Фираун менен тирешкенде дагы, коле фама балул курунил ула. Эй Муса, сен өтүп кеткен ата бабаларыбызды эмнедейсиң? Жалгыз Аллахка сыйынгыла, мындай алар сыйынбай эле өтүп кетти го. Көрдүңүздөр, мындай чыкканда бардыгы бир эле жол. Пайгамбарларга ээрчибеген, тоңмоюндук кылган, каршы сүйлөгөндөр мына ушул жүйө менен бул дүйнөдөн имансыз өтүп кетти, Алла сактасын.
Эми ушул нерсе кайра эле кайталана берет дейт шейх айтылат. Силер ойлогула, бул тарых болуп кетти. Ушул бүгүнкү күндө да шайтан ушундай күмөндүү, ушундай түшүнүктүү, жанагы надан караңгы адамдарга, түшүнбөгөндөргө сала берет. Болду. Түшүнүп келгенбиз, ушуну улантып берели да депчи. Жана индеистердей болуп, жапай адамдардай. Алар токойдон ушу ата бабаларынан эмнени көргөн, эмнени жегенин көргөн, кантип аңуулайт, болду, ошону улантып кетип берет. Өтө караңгылык аласыздасын. Биз ата бабалар жамандабайбыз, ата бабалар чамбайбыз. Жакшысын жакшы деш керек, жаманын жаман деш керек. Жаманын ташташ керек, жакшылыгын ээрчиш керек. Ата бабаң хидаятта болсо жакшы, айт ошону өрнөк катары, сабак катары. Атам, чоң атам Куран окучу экен, пайгамбарды ээрчиш экен, сүннөттөргө бекем болчу экен, 5 мал намазды калтырбай мечитте окучу экен деп айтып бериңиз. Сүннөткө дал келген, шариатка туура келген ада кеп жок, эч нерсе жок. Бу жерде айта турган кеп Аллахтын жолуна каршы келген нерсени деле жиндиге окшоп сокур ээрчип жүрө бербе. Эч ким бул акылга да сыйбайт. Алкаш болгон экен, мен да алкаш болом деп айтпайт го бирөө. Чоң атам чабан болгон экен, же болбосо мындай болгон экен, мен окубай эле коеюн. Чоң атам китепти окубачу эле, китеп окуганды билбечү экен, мен да билим албай эле коеюн деп эч ким айтпайт. Бул акыл жактан караганда деле. Анан ушундай сиздин бактыңыз хидаятка байланган нерсе. Иман менен капырчылыктын ортосунда күрөш нерседе болуп атса, кантип сиз жеңил карап ата баба деп таштап саласыз? Эгер андай болсо, анда эмнеге Куранды түшүрдү Алла Таала? Эмнеге пайгамбарларды кайра жөнөттү коомдорго? Ата бабалар акыйкаттын көзү боло турган болсо. Түшүнүктүү болду, бул биринчиси. Күмөндүү жагдай, шайтан ушуну кайра кайталап келет. Экинчиси дагы мушриктердин дагы бир актануулары, ушул сөз менен экеленип хидаяттан кайтып кеткендери. Бул тагдырга шылтуу. Эми эмне дейбиз? Бардык нерсе Кудайдын колунда экен, жамандык, жакшылык бешенебиз ушуну жазып коюптур. Эми бизге да бир хидаят жазып калар эми Кудай. Ушуну кыла берели дейт да. Ушу бузуку иштибизди жаза берели. Тагдыр ушундай экен да. Бузуку деп көрбөйт аларды. Ошо тагдыр биз кандай жазылган болсо ушуну көрүп атабыз. Адашуусунан кайтууга, туура эмес жолдун таштоого чыгынбайт, аракет жасабайт. Эмне десе, бул тагдыр деп тагдырга шылтаган. Жана тагдырды далил катары көргөзгөн. Алла Таалам бизден ыраазы ошон үчүн биз кылып атабыз да дейт. Мурунку мушриктер өздөрүнүн адашуусунун жолун туура экенине эмне далил десең, тагдырга шылташкан. Мына караңыздар, бир эки аятты окуп берейин. Анам сүрөсүнүн 148-аятында Алла Таалам айтат: "Саякулуллазина ашраку лау шааллаху ма ашракна". Аллахка шерик кылган адамдар айтышат дейт. Эгерде Аллах Таалам каалабаганда биз ширк кылбайт элек, Аллахка шерик кошпойт элек. Ата бабаларыбыз дагы кылбайт эле. Эч нерсени биз арам кылбайт элек. Ушу Алла Таалам каалады, биз ошон үчүн кылып атабыз дейт. Нахл сүрөсүндө дагы 35-аятта: "Вакала аллазина ашраку лау шааллаху ма абадна мин дунихи мин шей". Эгер Аллах каалабаганда биз Аллахтан башкага сыйынбайт элек, шерик кошпойт элек. Биз дагы ата бабаларыбыз дагы эч нерсени арам да кылбайт элек. Ушунун баардыгын Аллах каалады, ошон үчүн биз кылып атабыз. Ырайымдуу Аллах каалабаганда биз Аллахтан башкага сыйынбайт элек. Ушул Аллахтын каалоосу болду, ошон үчүн биз кылып атабыз деп тагдырга шылтаган. Аллах сактасын. Мына бүгүнкү күндө ушул эле окшоштук бар. Кээ бирлер баягы намаз окубайт, намазга чакырсам Кудай бешенеме жазбаптыр, көкүрөгүмдү ачпаптыр. Анын да бир өзү убагы келер деп коет. Жакшылыкка чакырылса да ошентип коет. Силер кыла бергиле, бизге да тагдырыбызга жакшылыгы бар чыгар бир күнү деп. Бир күнү качан өлгөндө ушинтип өзүн жалкоолукка, ныксыроого, боштукка таштайт. Жакшылыкка умтулбай, тагдырга шылтап койгондор бар. Эмне кылам, мен көкүрөгүмө жазылбаптыр. Кадимки бир Алла Тааламга коюп койгондой. Аллах ушуну каалап атат, мен ошон үчүн ушинтип жүрөм деп. Ушунун бир сүрөттөрү бар. Так дагы билбейм, эми эсиңиздерде бар чыгар. Жамандыкты жасап жүргөндө да Кудайга шылтап койгондор бар. Тагдырын да Кудайга шылтапчы. Жаман жолдо жүрөт, ошодон кет, ташта десе, Аллах Тааламга шылтайт. Бешенеме жазып салыптыр, эмне кылайын? Сен багың бар экен, сен тагдырың жакшыраак экен баганда. Өзүндөгү боштукту, күнөөнү Кудайга шылтайт, Алла сактасын. Бул мушриктер да ушул нерсени келтирген. Эми мындай бир жалган жүйөсүнө, жалган сөздөрүнө жооп катары Алла Таалам айтып атат. Анам сүрөсү 148-аят. Кул хал индакум мин илм. Силерде ушул сөзүңөргө Аллах Таалам ушул нерсеңизге ыраазы, Аллах Таалам жазды, Аллах Таалам каалады дегениңерге бир илим барбы? Бир далилиңер барбы? Же ушундай бир аят түшүрдүмбү силерге? Же бир пайгамбарлар айттыбы силерге? Ким айтты?
тагдырды ширк кылып атканыңарга, бузукуңарга мен ыраазымын, мен макулмун, кыла бергиле деген менден бир аят түштү деп Алла Таалам. Илимиңер болсо, далилиңер болсо, кана көргөзгүлөчү. Фатухриджулана, кана көргөзгүлө чыгаргыла дейт. Ин таттабиуна илля дон, силер тек кана бир ойду гана, жоромолду гана, бир не деп коет, иллюзия дейби, бир хаял, вахм, философия арзыбаган оюңарга келгенде оттоп, шайтандын оюн гана сүйлөп атасыңар. Ва ин антум илля тахрусун, силер жалган айтып, Аллах Таалага жала жаап атасыңар дейт. Эгерде ушул ширкиңерге ыраазы болсо, анда эмнеге пайгамбарлар жөнөтүп атат Алла Таала? Кайтарып жалгыз Аллага сыйынгыла деп. Эгер ушул кылып атканыңар туура болсо, анда эмнеге Алла Таалам силерди азаптап атат? Жер титирөө кылып, асмандан топон суу түшүрүп, кайра кыйроого түшүп, Аллахтын налатына калып, каарына калып, шамал менен, борон менен, топон суу менен, өрт менен, жер титирөө менен кыйроого түшүрүп атасыңар го, эскертип атат го. Алла Таалам ушинтип буларга, мушриктерге жооп берген. Кана далилиңер, кана сөзүңөр, силер тек кана жалганды айтып, кур жоромолдорду айтып, жалган ойлорду ээрчип атасыңар. Фахал аля расули иллал балагул мубин. Пайгамбар элчилерге тек кана аларга жеткизүү. Чында анда ушул баары ыраазы болсо, анда Алла Таалам неге Куранды түшүрүп атат? Китептин эмнеге пайгамбарларды жөнөтүп атат? Нахл сүрөсү 36-аятта: "Ва лакад ба'атна фи кулли умматин расула ан ябудуллаха ва иштанибут тагут." Ар бир коомго биз элчи жөнөтчүк. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, Аллахтан башка сыйынатуган нерседен оолак болгула, шайтандын жолун ээрчибегиле деп айтып атса деле, фаминхум ман, ушундай болсо деле арасынан Аллах Таалам бирөөлөрдү хидаятка салат, ал эми кээ бирлери өзү адашууну тандап алат. Фасиру фил арди фаңдуру кайфа кана акибатул муказзибин. Жер бетин басып карап көргүлө, ошолордун акыбети аягы эмне менен бүттү жалганга чыгаргандар. Пайгамбарларды, Аллахтын аяттарын жалган дегендер кандай абал менен бүттү, карап көргүлө. Өрнөк сабак алгыла. Силер ойлогондой эмес, тагдырга шылтабагыла. Өзүңөрдөгү жалган туура эмес нерсени Кудайга шылтабагыла. Андай болсо, эмнеге жалгыз Аллахка сыйынгыла деп буйруп атабыз? Мына ушундай чакырыктар. Айтып атпайбы, жалгыз Аллага сыйын, шайтан жолун жолдоба. Аллахтын жолунан азгыра турган жолдорду жолдобогула деп. Ваштанибу тогут деген ушул ар бир шайтандын жолу, ар бир Аллахтан азгыра турган жол, ширк алып баруучу жол, ушунун баары тогуттун жолдору. Ар бир элчини биз жөнөтсөк, биринчи эле ага вахий кылабыз. Аллахтан башка сыйынууга зат жок, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла деп. Анбия сүрө 25-аят. Биз силерге сага чейин кандай элчини жөнөтсөк дагы, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, андан башка эч кимге сыйынбагыла деп. Мындай аяттар аябай. Мындай чыкканда бүт Алла Таалам бул мушриктердин жалган ойлору, жалган сөздөрү, жалаларына жооп катарында берген. Эч кандай Алла Таалам будан ыраазы эмес, бул нерсеге макул эмес, Алла Таалам каалагандыктан эмес. Силер ушуну өзүңөр тандадыңар. Алла Тааламдын каалоосу жалгыз өзүнө сыйынганы, жиберген пайгамбарлардын ээрчүү, мына ушул жол. Аллах ушул жолдон ыраазы болот. Ал эми тагдыр бар да, Аллах Таалам нааразы болсо деле, жаман көрсө деле тагдыр болуп жазылып кала турган ааламдагы мыйзам ченемдүүлүк бар. Мисалы Аллах Таалам арак жаман көрөт. Кээли арак тандап алса эмне кылат? Аны бешенеси жазбай койбойт да, жазылат. Аны билет Алла Таалам. Бирок ал адам тандап алды, ошол жазылат. Аллах Таалам жек көрсө да, жаман көрсө да, бешенесине жазылат ал адам. Ошону чаташтырат кээ бирлерчи. Тагдыр баары жазылып калганга илгери эле бейишке бара турган адамдар белгилүү экен, тозокко бара турган адамдар белгилүү экен. Андай болсо мен деле намаз окуй жүргөнүм тагдыр экен да, мен жүрө берейин деп. Эч ким ошол учурда айтпайт. Мен бешенеме ырыскы ушундай жазылып калыптыр, мен ушинтип эле жүрө берейин дебейт. Мисалы сизге бир жумуш чыкса, бирөө айлыгы көп, бирөө аз. Ошол эле жумуш десе айлыгы көп тандайсыз. Бир жумуш чыкса, бирөө үйүңүзгө жакын, бирөө өтө алыс, анын айлыгы аз, үйүңүзгө жакыны жакшыраак айлык. Кайсын тандайсыз? Деп ыктыяр болуп атпайбы сизде? Тандап атпайсызбы? Бул жакка келгенде мээлери сонун иштейт булардын. Ошондук тандайт. Ыктыяры бар экен, мен ыктыярым бар деп. Анан ибадатка келгенде Аллах сактасын, жана мушриктер көкмө койдой болот да. Кудай жазып койгон экен, эмне кылабыз деп. Мына ошентип хидаят менен ойной берип, көкүрөктөр сокур болуп, отко айдаса бокко качып, тетир сүйлөй берип, жүрөктөрүнө мөөр басылып, кулактары дүлөй болуп, көздөр сокул болуп, акыйкатты айырмалабай сезбей, каяктагы бир шылтоолорду айтып, ата бабасына бир шылтайт, анан барып тагдырына шылтайт, анан башка бирөөлөргө шылтайт, ошентип өтүп кетет Алла сактасын. Субханалла, шейх айтат, мындан да жаман нерсеси карасаңыздар, кандай деңгээлге жеткен. Булар
Бул актануулар менен ушул жол туура эмес экен, бирок тагдыр экен, айла жок, ошон үчүн кылып атабыз деп калса гана дейт. Андай эле эмес да, ошол эмес. Андан дагы өчүп кеткени жүрөк мөөр басканда. Ушул кылып аткан амалыбыз туура дегенге чейин барат. Ушул амалыбыз туура ушул. Кылып аткан жаман ишибиз туура. Биз мыкты кылып атабыз. Ушул менен Кудайга жакындап атабыз деп түшүнүп алганы андан да жаман. Анан ушуну тагдырга шылтаганы, биз ушул нерсени Аллах таалам ыраазы, ошон үчүн биз кылып атабыз деп, өздөрүнүн жолундагы айла жок дебестен, пайгамбардын жолун четке кагып, өзүнүн жолун туура дегендерге чейин барган. Эки жагдайды алдык, туугандар, эстеп калыңыздар. Биринчиси ата бабаларын, экинчиси тагдыр шылтоологон. Эми ушунун башка түрлөрү менен келе берет. Жакшылап балдарыңыздарга, үй бүлөңүздөргө, жакындарыңыздарга үйрөтүңүздөр. Акыйкаттын көзү эмне экен? Чындыктын таразасы эмне экен? Ата бабалардын оорду кандай экен бизде? Анан кээ бир бидатчылар, сөз урдагандар, ой булар ата бабаларын урматтабайт экен. Өткөндү урматтабай келечекке жол жок деп анан ошону сөздү ороп келип туруп, булар урматтабайт экен, алардын жолун аттап кетет экен. Шайтандар адамдарда иштейт. Ошо кесе айтыш керек. Чындыгын чындык дейбиз. Туура эмесин туура эмес дейбиз. Аларды сокур ээрчи бербейбиз биз. Жакшылыгын болсо жар кылып, жашынакай кылып айтабыз. Жаманын болсо туура эмес дейбиз, аны ээрчи бербейбиз. Тагдыр маселесинде да тагдырга шылтап, өзүңдөгү адашууну, туура эмес жолду кайтпашка аны шылтап койбо. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху таала аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.